Исмаилов Теңебай, Нишке сай айылдык кеңешинин депутаты. Бизде эң негизгиси чечилүүчү суроолор ушул 2016-жылы биздин айылга өзү бир чоң канал курулганда 10 миллион сомго. 10 миллиондук каналыбыз 1 жыл суу акты. Кийин акпай калды да. Азыр суусуз жок турабыз. Биз илгертен ата-бабабыз жашап келаткандан бери эле таза суу дегенди билбейбиз. Жазында чыла суу ичебиз. Суу киргенде. Кышында кичине тазараак суу ичип калабыз да. 3 километр, 2 километр жерден ташып ичебиз. Өкмөт айыл аймагын өнүктүрөбүз, анан неметебиз дегени менен бул сөз түрүндө эле болуп, иш түрүндө көрсөтпөй атпайбы мындай жыйынтык чыккан жок да чындыгында. Эми өкмөттөн коркуп жүрүп өлүп кетебиз биз. Айта турганда айтышы эле керек да бетине. Чаба алса чабалат. Эми биз ошон үчүн келдик да. Ушеге. Жоксо бияка Кудай гана не үйдө эле жатпайлыбы? Бала чаканын маңдайында. Анан ошол 10 миллиондук каналыбыз мына 1 жыл суу иштик. Не деген эме? Акча кумга сиңип кетти 10 миллион сом. 10 миллион сомго ошол жерден 500 миңден 20 түтүн көрсө тамсалып кирип алат эле туурабы? Мына дайыны чыкпай калды. Ошол жерде эсептегенде 5 миллионго жетпеген акча кетти ошол 10 миллиондук каналыбызга. 5 миллион жеп коюшту. Чындан ачык керек да. Кыскачтын баасынан $600 дегенде биздин канал андан да ашып кетти. Уксун чоңдор. Эми эмне өтүнүч менен келдиңиздер? Депутаттар эмне чечип беришкен? Айттык, ушуну караштырып бериңиздер, спецфонддон барып ушуну текшериңиздер дедик, текшеребиз деди. Эми текшереби, текшербейби? Бу жерде багы акчаң болсо, танкасың, акчаң жок болсо, неме экенсиң чын экен да. Акчалуулар утуп кетет экен соттон деле. Ал өзүбүз деле турмушта көрүп атпайлыбы чындыгында. Эми айла жок, баягы үнүбүздү айттык, укса угуп калар. Эми укпасам Кудайдан тилеп жата беребиз да мына. Мына мектеп, ошол канал, ичүүчү суу маселеси бул 1 жылда чыгып калган жок да. Бул көп жылдардан бери эле көтөрүлүп, чечилбей келе жаткан маселелер. Азыркы учурда, мисалы, соңку жылдардагы өнүгөбүз, айылдарды, региондорду өнүктүрөбүз деп жергиликтүү бийликтер дагы, борбордук бийликтегилер дагы аракет кылып аткансыйт. Бирок кандай жыйынтыктарды сезип атасыздар? Өнүктүрөбүз деп эле телевидениеден өкүрүп бакырып атышат чындыгындачы. Айыл жеринде эч жерде өнүктүрүү деген неме болгон жок да. Ишенбесеңиздер барып көрүңүздөр. Жолубуз аягайламайдан тытылган жол. Анан каягын өнүктүрүп атат, бизге көрсөтпөй же башка жагын өнүктүрүп атат, билбей атабыз да бизде. Бизге таашмак болуп атат да бул сырларчы. Чындыгында мен күлкүлүү болуп кетет кээдечи. Прожекторлор бар. Табышмак. Эми 50 прожекторду коюп кетти, ошо менен өнүгүп калат белек. 1 жылда ошол кетет. Ушул биздин көйгөй. Айыл жарыктандыруу болгон турбайбы? Жарыктандыруу. 1 километр жер болгон да, 1 километр жер. Эми анарда канча, нар жагы 7 километр жерде 1 километр жер деген эмне деген? Ошол эми башталышы деп койсок болот, эми кичине башталды да. Эми кур дегенде жарыктандыруу башталыптыр да. Эмне деп ойлойсуз? Үмүт барбы мындан кийин өнүгөт дегенге? Эми 29 жылдан бери үмүт этип жүрө берип, чачтарды агарып кетти да, чынын айтыш керек да. Эми кандай экенин билбейм. Үмүтсүз шайтан гана жашайт дейт, үмүтүбүз бар, анан бирок дагы узакка созулуп кетеби деп коркобуз да. Узак жылдар дагы кыйналат окшойбуз байкуш кыргыздарчы.